урматтуу биздин президентибиз Сооронбай Жээнбекович Шарипович, сизге кайрылабыз. Биз Токмок элинин 1-микрорайонунун атынан, 1-3 микрорайондун атынан сизге кайрылабыз. Бүгүн мынакей азыр эле биздин 3-микрорайондун медресесине 150 кишини карантинге деп алып келип атасыздар. Ошол деген негизи алысыраак жерге жайгашыш керек эле. Урматтуу президент, ушуларга да аябай көз кырыңыздарды салып койгоңуздарыңызды суранабыз. Жергиликтүү башчылар, сиздерге кайрылабыз. Элементарный эле мына аптекада бизде эч кандай маска жок. Хлорлор микрорайон ичинде эч кандай мындай тазалык хлорлор, эч нерсе санитардык мындай эч кандай жардам болгон жок. Ошолорду заранее даяндап койсоңуздар да жакшы болмок. Биз ошолорду эми требовать этебиз, алып келип жаткырдыңар. Эми күн сайын биз үй менен ошо медресенин аралыгы бир ашып кетсе 10 метрге жетпеген жерде жайгашып турат. Ошолорду күн сайын даже инфекциялап туруңуздар суранабыз. Медресе эмес го дейм, аркы турецкий лицей го. Өз көзүбүз менен көрүп келдик, түшүп Анан кимнеке мечиттерди жаап атат, медреселердин баарын жаап атат. Анан келип карайм эмнеге бияка тыгып атат. Ошо келерде мынакей биз кедеген балдардын баары ушул жакта жашайбыз. Эмне үчүн биз Кытайлардын Шанхайындай кылып кедеген балдардын ортосуна алып келип буларды тыгып койду. Эмне үчүн өзүнүн Бишкектерге, территорияларга өзлөрүнө тыкпайт деп алып келип бияка алып келип коюп коет. Эмне себептен? Мына биз ошол боюнча чыгып атабыз.